Assalamu alaikum урматтуу спорт көрөрмандары, көкбөрү сүйүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Көптөн көп күткөн күн дагы келди. Эртең Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан ат майданда Ноорус 2022 мелдеши старт алат. Азыркы учурда Чолпон Атанын ат майданында биринчи лиганын чучугулагы болуп өттү. Алгачкы күндөрдө оюн таласында биринчи лиганын командалары чыкмакчы. Биринчи лигада 24 команда оюн алып барат. 24 команда 3 командадан 8 тайпага бөлүндү. Тайпалык оюндар 15 минутадан 3 таймга созулат. Андан кийинки баскычтагы оюндар, тактап айтканда чейрек финал, жарым финалдык оюндар кайдымкыдай эле 20 мүнөттөн болот. Ал эми жогорку лиганын оюндары дагы 20 мүнөттөн болот. Андыктан эч камсанабаңыз. 13-14-15 март күндөрү биринчи лиганын тайпалык беттештери. Ар бир күн сайын 8ден беттеш орун алат. 15 март күнү жогорку лиганын чучугулагы болот. 16 март жогорку лига жана тайпалык 2 беттеш. 17 март биринчи лиганын чейрек финалдык баскычынын беттештери. Ошондой эле жогорку лиганын 2 турдук оюндары болот. 18 март жогорку лиганын 3 турдук оюндары жана ошондой эле ковбойлор менен көрсөтмө оюн болот. 19 март күнү биринчи лиганын жарым финалдык беттештери. Америкалык ковбойлор менен көрсөтмө оюндар. 20 март 3 орун үчүн беттештер. 21 март финал болот. Эми чучугулакка токтолсок, 24 команда төмөнкүдөй болуп бөлүндү. А тайпасында Ысык Көлдүн Кабылан жана Саякбай Ата командалары жана Таластын Дөөлөт командасы жайгашкан. Б тайпасында Нарындын Ак Барс жана Кырган командалары, ошондой эле Чүйдүн Ысык Ата жааты жайгашкан. С тобунда Бакубат Талас, Казарман жана Жумгал командалары орун алган. Д тайпасында Аламүдүн, Алай жана Четиндик командалары жайгашкан. Э тайпасында Ийгилик, Акшумкар жана Айтамга командалары күч сынашат. Ф тайпасында Жетөгүз, Мектеп Көкбөрү, Афият командалары оюн алып барат. Ж тайпасында Төш Булак, Токтогул жана Намыс курамалары өз күчлөрүн сынашат. Аш тайпасында Жаштык, Чаткал жана Ат башы командалары орун алган. Урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, биздин каналга жазылууну унутпаңыз.